Tutulар жеріңіз ушул деп ойлойм. Улан. Жана агай бирөөнү сурагам, дайым сенсиң оюңда десем, ал Телмандыкы деп жооп берип кутулуп кеткенсиз. Могу жерде далилденип турат тасмада. Бул Гүлбарчын азыр барбы? Кайсы Гүлбарчын? Анан сизди туурап келатып, Түмөнбай колдошуп дагы сүй жазып, оштундеги сен сагынбай жүрөсүң, жана башка деген оондорду жазып жүрөт да. Анан өткөндө бул киши да тутулду. Быйыл ошум оончулардын баары оптомадан тутула турган жылыңар окшойт, мунарым деп бир оон жазыптыр. Ошо Гүлбарчын жөнүндө айтыңызчы, кайсы Гүлбарчын бул? Дейгим. Мага эмес, ушул чолпон эже отурат Байекова. Эжеге деле кызык болуш керек. Эми Түмөнбай экөөбүз атын айтпай элердей берели. Себеби оончунун баары эле бир бетке болуп калганда да кызык болбой калат өзү. Жанагы жол болду кыйтыр оончулар дегенде, кыйтыр болсо кыйтыр болуп сыгылып жүрө берсин. Мына Гүлбарчындыр деп атканын карасаңар, бул акылы бар киши ушундай кылабы? Келинчегиң жанында отурса, же бир Гүлбарчынды тааныбасаң, же билбесең, же аларды өзүң чыгарбасаң, эмне мынча соксолоңдоп күйүп бышып ырдайсың дегенде. Ушу акылдуу кишинин кыла турган иши. Төлөмүш Океев агабыз уланды тартып жүргөндө Темир Дүйшөкеев деген бир экинчи режиссер бар эле, ошону жибериптир үйгө. Биз Чолпон Атада жашачубуз анда. Сен аябай шашылыш чакырып атат келинчегиң экөөңдү, анан кийин барсак көлдүн жээгинде ноябрь айынын аягында күн суук. Уландын ошо азыркы эпизодун тарткан жатыптыр. Столдун үстүнө шампан деп куюп койгон суулар тоңуп калыптыр. Анан төкөңдүн тамаша көйүнүшүнөн белгиле. Өзү пальто кийип алган, шарфты салынган, тумакты кийген. Мени костюмчаны отургузуп коюп туруп анан бир кезде айтат: "Ой бала, сен терде отуруп ырдабайсың." Мен айлажа күлдүм аябай. Эми ал кишинин юмору мыкты да, аябай. Анан комуз менен эмне ыр билесиң дейт. Мен комуз менен ырдачу эмесмин да. Чыны. Такыр эле карайлап эчтеке таппай, анан ушул Гүлбарчын дегенди уккам, кимдин ыр экен да билбейм.